акындыкка талапкер катары карап келем. Албетте бул өнөр менин жан дүйнөмдө өсүп жетилиши ушул мектеп курагымдан бери жашап келет. Качан эргүү келет, качан сезимдер ыр дүйнөсүнө чулганат, ошондо гана түшүрүп коем. Артынан кууп изденгим келет. Бирок ошол эргүүнүн күчү менен изденсем, мына ошондой бир бийик жакшылыктарга жетем деген ойдомун. Анан баягы көпчүлүк эле акындарыбызды мен өзүм деле байкап жүрөм. Анан деле көрүүчүлөр деле катарда бардыр, байкап жүргөндөр көпчүлүк учурда баягы сүйүүгө кабылган учурда калем кармап акындык чөйрөгө аралашып кеткендер да катарда жок эмес. Сиз деле ошо балекем сүйүүнүн артынан ушул китеп жазып калбадыңыз беле эжеке? Тамашалуу сурооңо рахмат. Мындай да, акындар делбе болушат деген. Албетте сүйүү дагы таасир этиши мүмкүн. Сүйүүнү бир тараптуу кароого болбойт. Мекенге болгон сүйүү, жашоого болгон сүйүү, деги эле тирүүлүктүн өзү сүйүү да. Сүйүүсүз албетте турмуш жок, сүйүүсүз жашоо жок, сүйүүсүз багыт жок. Лирика ырларынан эч кайсы акын чегинүүгө барбайт. Лирика деген акын, ар бир акындын жан дүйнөсүндө жашаса керек. Акынга тагдыр керек деп коюшат го. Сүйүү жөнүндө деле ырларга кайрылганмын албетте. Андан турмуш, тагдыр, деги эле жашоо, үмүт, кыял, максат бүт баары ошол акындын ырларынан өтүп туруш керек да. Сүйүү бул акын ырларынын жиби. Ошол жип менен башка ырларды кошуп, курап, тигип чыгабыз да. Анан бул жака бизге маекке келгенде Улукбек Өмөкеев агабыз дагы айткан эле, анан негизи көп эле акын жазуучулар айтат, мен баягы жаштыгымдагы ырларды студент кезинде же болбосо окуучулук күндөрдө жазган чыгармаларымды азыр окуп отуруп өзүм күлкүм келет дейт да. Баштагы мен кантип ушундай ыр жаздым экен деп өзүм кээде уялып калам дейт да. Сизде ушундай учурлар болбойбу? Баягы жаш кезиңде оңой олтоң сөздөр менен же болбосо баштаганыбызда баарыбыз эле өз ишибиздин чебери болуп кетпейбиз да? Ооба, ар бир адам ушундай нерсени башынан өткөрсө керек, деги эле чыгармачыл инсандар. Жаш кезиңде жасаган ишиңдин баягы ой чуңкурун билбей каласың го. Мына ошол сыяктуу эле жаш кезиңде жазган ырыңды эптеп эле ыр саптарын уйкаштырып, кайдандыр бир ошол сапка уйкаш сөздү таап, уйкаштыгын рифмасын карабай окшоштуруп ушундай жаза берген учурлар болот. Бирок азыр деле ошондой учур болот. Азыр деле мисалы үчүн артыңды карасаң, баягы кол булгалап турган көп нерселер азыр башкача көрүнөт да. А ошол мезгилинде ал нерсе башкача көрүнгөн. Мына ошол көрүнүшүн ошол мезгилде түшүргөнсүң сүрөттө бырга. Азырчы, азыр башкача ойдо түшүрөсүң. Мына ошон үчүн айырмасы болуп калышы мүмкүн да. Киши баягы жыл өткөн сайын, күн өткөн сайын башкача ой жүгүртүп калабыз го. Адабий чыгармаларды окуганда биринчи жолу окуганыңда башкача сезим, экинчисинде таптакыр башка. Мына ушул сыяктуу болсо керек да. Анан ошол таң эртеден өзүңүздүн калемиңизге таандык ыр саптардан теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жакшынакай жеринен окуп кетпейсизби? Албетте, сыртта күз да. Күздү муңдуу дешет, сырдуу дешет да. Баардык демек ушул кандайдыр бир табиятта бир сырдуулук катылып турган сыяктуу да. Ошол сыяктуу мен муңдуу күз деген ырым бар эле. Кимге муңдуу, а кимгедир сырдуу күз. Кезигүүсүз сапар болжоп үшүткөн, карааныңды издеп туруп карегим кең ааламды бөлүп турган үзүктөн. Шыбыртын бүтүн аалам тыңдоосунда, үзүлүп түшүп жаткан жалбырактын сырдашып терезеңде тамчыларга, билемин сен да бүгүн ойго жаттың. Чайып албастан тургандыр сүйүүбүз. Үмүттөрдүн көзү жайына от жанган, күтпө бизди кечки күз. Сагыныштар сары ааламга айланган, күтпө мени кечки күз. Сагынычтар сары ааламга айланган. Баракелди, эң сонун өзгөчө жазылган чыгарма болуптур, өзгөчө күз мезгилинде. Анан эжеке айтсаңыз, бул китебиңиз жөнүндө мен бир аз сөз кылгым келип турат. Бул китепте жалпысынан канча чыгарма камтылган? Анан кайсыл жылы чыкты эле? Дагы алдыда китеп чыгарайын деген оюңуз барбы? Бул китептин идеясы иним Расулга таандык. Себеби ар жерде эле
ошол кармап жүргөн блокнотторумда, кармап жүргөн кагаздарымда эле ырларым жайнап жүрчү да. Анан бир кичинекей болсо деле китеп кылып чыгарып койбойсузбу деген оюн айтты. Анан ошол ой мага туура келип, макул келип, ошентип чыгып калды. 2014-жылы 13-июлда басмадан чыкты, өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин билим басмаканасынан. Ал жерде анан ошол өзүм окуп бүтүргөн окуу жайдын жамааты тарабынан кыргыз филологиясы жана журналистика факультети тарабынан ачылыш аземи, адабий кечеси бүт бардыгы уюштурулду. Демек бул адабияттагы туңгуч балам да. Адабияттагы туңгуч балам катары көрөм. Жукалыгы, башкалыгы мен үчүн билинбейт. Анткени бул ушул китептин артында эмне деген мээнет, эмне деген эмгек жатат да. Баягы кагазга көзүм айымы коротуп дегендей ушундай бир аябай бир башкача сезимдер менен чыгаргам да бул китепти. Бирок ошондо кимдир бирөөдөн кеңеш деле сурап барбапмын. Кимдир бирөөдөн мындай кандай кылсам болот же болбосо бир өзүмдүн эле ошол кандай десем, өзүм күткөн ойду өзүм жетелеп эле барып алып ушул китепти чыгарып келдим да. Анан сыртын катуу жаса же болбосо мындай жаса деген эч бир кеңешчим болбоптур да. Азыркы, мисалы үчүн азыр учурда мен көптөгөн адамдардан же болбосо жакындарымдан башкача бир кеңеш сурап алмакмын да, эгер кандайдыр бир нерсе жасоодо. Китеп эле эмес, деги эле жашоонун баягы ар бир кадамдарында деле кээде кимдир бирөөнүн кеңешине муктаж болуп каласың да. Демек ошол сыяктуу мен бул жерде өзүмдүн кеңешиме өзүм муктаж болуп жасаган китебим. Буюрса кийинки китептерде дал ушул китепти баягы сурабай калган инсандардан эми суроого мүмкүнчүлүк жаралат. Анан ошол акындык чөйрөдөн мисалы үчүн кээде мен өзүм дагы ыр жазып кетем. Анан ырды бирок кантип жазыш керек? Алар кандай саптары, кандай эмнени түзүш керек? Ушул жаатына анча түшүнө бербейм чындыгында. Теле көрүүчүлөрүбүз деле ушул суроо болсо керек, ушундай суроо. Ыр кандай жазуу керек? Ырдын баягы ар бир мүчөсү бири-бирине дал келүүсү керекпи? Эмнеси дал келүүсү керек? Эмнесине баасын жасаш керек? Ушул туурасында дагы айтып өтсөңүз. Албетте ырды кандай жазуу керек? Себеби ар бир кыргыз баласынын сөздөрү куюлушуп туруш керек да, ыргалышып. Бизде филологияда сингармонизм закону деп коет. Үндөшөт алгач, анан алар үндөшүп эле турбастан, мисалы үчүн ритм, рифма, муунга бөлүнүү, муун тартиби бирдей болуп, жана уйкаштыктары, аттама уйкаш, арсар уйкаш деген өзүнүн уйкаштыктарынын өзүнүн типтери бар, бөлүнүп кетишет алар дагы. Мына ушул эң негизгиси бул ырда үндөштүк эмес, сырдаштык, муңдаштык деги эле жүрөккө жакын бир философиялык ой жашаш керек да. Кайсы бир башка бир эки сапты айтып, адамдарды башка дүйнөгө алып барып койгонго болот да. Ошондой деңгээлде жазган акындарыбыз жок эмес. Сонун мисалы үчүн мен Жипар Айсабаеванын ырларын аябай сүйүп окуйм. Сагын Акматбекованын Кытай акындарын, котормолорун сүйүп окуйм. Мына ушул чыгармалардан мен кыргыз аялдарынын, деги эле кыргыз элинин нукура бир чалкып жаткан сөз өнөрүн баамдоого болот да. Сөз дүйнөсү, сөз байлыгы, философиялык ойлор, сырдаштык, муңдаштык деги эле бүт уйкаштык баары жуурулушуп калгандай да. Эжеке, анан айтсаңыз, сиз азыр Жипара эжеке өзүнүн ырларын окуйм деп калдыңыз. Негизи эле сиз бош убактыңызда кандай китептерди окуйсуз? Биздин көрүүчүлөргө кандай китептерди сунуштайт элеңиз? Сөз байлыгын көбөйтө турган, аң сезимди өнүктүрө турган. Сөз байлыгын көбөйтө турган сөздөр бизде толтура. Албетте Бектур Исаковдун санат сөзү бар. Өзүбүздүн азыр атын авторун унутуп атам. Деги синонимдер сөздүгүбүз, антонимдер сөздүгүбүз, ушул сөздүктөрдү колдонушубуз керек да. Эгерде кандайдыр бир сөздү таппай калып, синонимдер бизге жардамга келет да. Албетте орунсуз кайталоолордон арылабыз да.
биз сөздүк дегенде эле жанагы орусча, кыргызча же түркчө, орусча сөздүктөрдү түшүнүп албашыбыз керек да. Бул синонимдер сөздүгү, антонимдер сөздүгү, фразологизмдердин сөздүгү. Деги эле бул адабий чыгармаларды көп окуш керек албетте. Сынган кылычыбыз бар, ополтоодой орошон ойлорду ичине камтып отурат да. Мына ушул чыгармаларды окугандан адам өзүн өстүрсө болот, сөз байлыгын толуктаса болот. Демек ошол сөздүк фондун түзө алат да. Анан эжеке айтсаңыз, ошондой чыгармачыл инсандар, өзгөчө акын жазуучулардын көңүлү абдан назик болот дейт да. Алардын көңүлүн бир аз эле туура эмес сүйлөп алсаң, аларды көңүлүн оорута алышы мүмкүн деп калат да. Сиз негизи жашоодо кандай адамсыз? Бат таарынасызбы же көп деле маани бербейсизби андай сөздөргө? Алгат жашоодо таарынчаак, уялчаак, тартынчаак, шашма, ишенчээк адам болуп тургандай сезилесиң да. Алгач өзүң ошондойсуң. Бирок ошол абалын кошо жүргөн менен кээде ишенчээктигимен, шашмалыгыман мен көп азап тартып, бир аз азыр ошол шашмалыгымдын тизгинин жыя баштадым да. Шашып кеткен учурда туура эмес сүйлөп алуу. Шашып кеткен учурда туура эмес бир ойду берип коембу, тиги кишиге кандайдыр бир байкалбаган нерсени байкатып коембу деп бир аз өзүңдү тизгиндеп калат экенсиң. Бирок ишенчээкмин дагы эле, таарынам албетте. Жүрөк чиркин кечи бир жаман сөзгө деле таарынып калат да. Көңүл ошол жаман сөзгө үшүп калат. Таарынам кээде таарынган учурда, бирок таарынганымды билдирбеске аракет кылам. Анан кечире билем албетте. Сөзсүз түрдө кечиримдүү болуш керек. Мен бардык нерсени кечире билем. Мисалы үчүн бизде кыргыздар көчөдөн саламдашканда чыгармачыл адамдар ушундай да. Же эки сап ыр таап алышы мүмкүн, же бир башка дүйнөнү ойлоп кетип атышы мүмкүн да. Ошондо жаныңдан өткөн кишинин саламын байкабай калсаң, ал алиге албады. Бул менден алиге албады. Демек бул өзгөрүп калган турбайбы деген ой туулат да биздин кыргыздарда. Ал эми Япон элинде бир адабий булактардан окуп калдым. Ал мени байкабады деп түшүнөт экен да. Ал мени байкаганда менин саламыма алиге алмак деп. Мына ушундай бир ой жүгүртүүгө жетишибиз керек да. Ал мени байкаганда алиге алмак. Демек мен байкалбаган адамдардын катарындамын. Качандыр бир күнү мени кимдир бирөө баалайт, кимдир бирөө байкайт деген сыяктуу бир жакшы бир ойлорубуз менен жүрүшүбүз керек да. Өзүңө мотивация алып дегендей, Албетте. Анан ошол өзүңүздү азыр бир аз шашмамын деп айтып калдыңыз. Кайсыл иштин мындай айтканда өзүңүзгө жаккыдай кылып аткарасыз? Же болбосо кайсы бир сапатыңыз өзүңүз үчүн эң жаккан бир сапатыңыз бар? Шашмалыктан башка деп коёюн. Шашмалыктан башка. Шашмалыктан башка өжөр сапатым бар. Өжөрлүгүм мени өргө карап сүйрөйт дайым. Өжөрлүк менен көп нерсеге жетишкенге аракет кылам, барганга аракет кылам. Тапшырылган иштин майын чыгарганга аракет кылам. Мына ушул кезде мага өжөрлүк дем берип турат да. Шашмалыкта менен өжөрлүк алышып турат турбайбы? Шашмалык менен өжөрлүк дайып. Жанаша жүрөт. Жанаша жүрөт. Эжеке келиңиз, мына ушул ырыңыз, ыр жыйнактарыңыздан дагы бир жагымдуу, жакшы бир өзүңүзгө жаккан ырлардан дагы бирди окуп калбасак болбойт, убакыттан пайдаланып. Эгер мүмкүн болсо, келиңиз. Ишенбилик деген ырым окуп коеюн. Кимдир бирөө ушак кептин жибин ийрип, кай бирөөнүн көңүлүнө салган бүлүк, жаманын кой, жакшысын эстейличи, жан дүйнөгө жасайлычы ишенбилик. Сыйлашып, урматташып далай жүрүп, сездирбей кай бир күнү бороон уруп, кир жугуп калган болсо пейлибизге, сезимдерге жасайлычы ишенбилик. Кийинки саптарын таппай калып атам. Балким толкундап атам. Эрте азыр оюңуздан чыгарып окуп кетпедиңизби дейм? Жок, ошол. Акындар дагы мындай болот да. Бирөө жаттагандардын, кимдир бирөөлөр жаттаган акындардын тобуна кирет, кимдир бирөө жаттай албайт, өзүнүн ырын өзү жаттай албайт. Кээде карап айтканга туура келет. Кээде жаттаганын төгүп коесуң да андан арысын мага окшоп, кудум эле мага окшоп таппай калышат. Ушундай. Анын үчүн төкмө акын болуш керек деп коеюн. Эжеке, рахмат. Таң эртеден убактыңызды бөлүп, убактыңызды келип, жагымдуу маек куруп бердиңиз. Биздин жалпы көрүүчүлөргө эркин микрофон узатайлы. Каалоо тилегиңиз?
тирүүлүктүн ар бир күнүндө адам баласы ошол асыл ой максаттарга шериктеш болуп жашайбыз да. Ушул кыргыз элимдин бул түндүгү түн өрбөсүн, коломтосунан от өчпөсүн, кыргыз элим түбөлүктүү экендигин сактап калып, ушул түбөлүктүү тынч, бейпил жашоодо жашайлы. Деги эле азыр көрүп отурган биздин көрүүчүлөрүбүзгө, энелерибизге ошол адамдыкты, аруулукту даңазалаган асыл заттарыбызга бүт жакшылыктарды каалайт элем. Элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун. Сизге дагы терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик, чыгармачылыкта буюрса дагы да болсо сиз менен кийинки дагы бир берүүлөрсү, сонун бир китеп чыгарылышында жолугуп калабыз деп ниет кылалы. Сизге дагы ийгилик эчке.